Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Силердин назарыңыздарда Бурулуш Сатиева айымдын 2 тарап 3 чыгармасы. 2 бөлүм. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. А сен куу абышка экенсиң. Кумар мыйгынан күлдү. Мени жазгырып кеттим деп ойлодуңбу? Туу иттики, сен көрсө менден өткөн куу турбайсыңбы? Койчунун кыжыры келди. Искубар Кумарды эч ким алдап көргөн эмес. Кумар ичинен кымыңдап сүйүндү. Анын таң заарынан туруп өзү жалгыз кетип калганына да себеп бар болчу. Анын Искубар экенин билген кожоюну ага куугунга чыгаарында өзүнчө тапшырма берген. Эгерде качкынды сен тапсаң, сага өзгөчө чоң сыйлык берем, деген. Сыйлыгымды бирөө менен бөлүшкүдөй жинди белем, деп ойлогон Кумар. Ошондуктан тигилерден бөлүнүп жалгыз кетип калган. Анан ал өзүнүн ыкмаларын эч кимге билдиргиси келчү эмес. Алмазды табаарына да көзү жеткен. Бул тоолорду Алмаз жакшы билбейт. Ал эми Кумар болсо бул тоолорду коен жатагына чейин билет. Бирок бул шахтаны биринчи көрүшү. Эми буюрса сыйлык колдо. Ал тапанчасын койчуга кезеп турду. Кана, чыгар тигиниңди. Сен абышка жан кечти окшойсуң. Кимдерге каршы чыкканыңды түшүнбөй элесиң го дейм. Түшүнбөй анан, а силер эмне? Өзүңөрдү Кудайдан да кудуреттүү сезип калдыңар беле? Койчунун корко турган түрү жок. Эй акмак, тилиңди жаныбай чыгар тигиниңди. Кана, 3кө чейин санайм. Чыкпаса ит аткандай атып салам сени. Жанатан экөөнүн сөздөрүн даана угуп, өзү көрүнбөсө да аларды даана көрүп турган Алмаз далдоодон чыга калды. Мына, мен бул жердемин. Кары кишиге корстон болбой бери кел, анча баатыр болсоң, деп кыйкырды. Демек сен өзүңдү баатыр сезеткенсиң го. Кумар кер какшыктады. Менин баатыр экенимди өз жонуңдан сезесиң, бери кел. Алмаз тигини шахтанын оозунан тереңирээк келишин каалады. Кумар колундагы куралын койчуга кезеп турду дагы эле. Жок, баатыр, сен өзүң бери кел. Куралыңды жерге ташта да бери кел, деп кыйкырды Алмазга. Алмаз анын айтканын аткарууга аргасыз болду. Бул оңой менен алданчу шүмшүк эмес го. Бир тапанчаны ыргытып жиберди тигинин алдына. Бирөөнү болсо шымынын оң капышытына кыстарып койгон жана эле. Анан акырындан аттап тигилерди көздөй басты. Кумар андан көзүн албай карап турду. Алмаз жакындаганда кийин болуп, аны өткөрүп, эми экөөнү тең кароолго алып турду. Баскыла, абышка сен астыга бас, деп буйруду. Карыган шайтан, мени алдагысы бар. Андан көрө жана эле чыныңды айтсаң, мен сага сыйлык бермекмин. Эми шоруң шорподой катат. Алмаз кандайча тигини ыгын келтирип, баса калышты ойлоп баратты. Аңгыча четиндин бутагына бир сагызган шакылыктап коно калды. Кумар башын көтөрүп сагызганды караганда, Алмаз чагылгандай тездик менен аны эек талаштыра бир тепти. Кумардын колундагы тапанча ыргып кетип, өзү чалкасынан сулук жатып калды. Алмаз жүгүрүп барып тапанчаны алды. Алдыда бараткан койчу артын карап аңырайып калды. Белиңиздеги жипти чечип бере салыңызчы. Алмаз койчунун дайыма отун алганга деп белине ороп жүрүүчү арканын сурады. Экөөлөп Искубарды чытырата таңып салышты. Ата, мунун эсебин эми өзүм табам. Сиз койлоруңузга бара бериңиз. Чачырап кетип таппай калбаңыз. Эгерде дагы бирөөлөр келсе, эч кимди көргөн жокмун деңиз, деди. Болуптур балам. Мен койлорго барайын. Сен муну тиги шахтага алып кирип сал. Мен эртең койлорду чыгара электе келем.
койчу алдастап шашып жөнөдү. Алмаз тигини так көтөрүп жонуна салды да шахтага алып кирип караңгы жерге күп эттирип таштады. Өзү анын жанына отуруп демин басып ойго чөмүлдү. Эми кандай кылыш керек? Башкалар да бул жерге келиши мүмкүн. Тезирээк бир чечим кабыл алыш керек. Жакшылык кабама да түйшүк жаратканы турат окшойм. Же колго түшүп берсемби? Аңгыча Кумар эсине келди. Жаткан ордунан булкунуп бошонмокчу болду. Катуу таңылганын сезип кыймылдабай жатып калды. Бошоном деп аракет кылбай эле кой, деди Алмаз. Сен бул жердесиңби? Кумар тишин кычыратып жерге чит түкүрдү. Ооба, мен бул жердемин. Эми сени оңой менен кое бербейм. Ошондуктан бошонууга аракет кылбай эле койгонуң ол. Эч нерсе эмес, мен чыдамкаймын. Сени издегендер эртеби кечпи келет бул жерге. Алар мени кайсы тарапка кеткенимди билишет. Алар тиги койчуңду соо коюшпайт. Аны баардыгын айтууга мажбур кылышат. Кумар акыркы көзүрүн жеңинен чыгарды. Тапса таап келишер. Бирок койчуга эч нерсе кыла алышпайт. Себеби койчу өзүң көргөндөй маккол эмес. Бир айласын табат. А бул шахтаны болсо аларың таппайт. Эгерде койчунун аркасынан аңдып келбегениңде, сен деле тапмак эмессиң да бул жерди, туурабы? Алмаз да оңой алдыра койгусу келген жок. Болуптур, көрө жатабыз баарын. Эми кандай кылайын деген ойлоруң бар. Андан көрө ошону айтчы. Кандай кылышты мен өзүм да билбей отурам. Мен эч нерсеге түшүнбөй калдым. Балким жөн эле колго түшүп берсем кандай болот? Алмаз же тиги менен кеңешип атканы, же өзүнчө ой жоруп атканы белгисиз сүйлөдү. Ошонуң туура болот го дейм. Тигилер баары бир табат сени. Сенин анчалык эмнеге керек экениңди билбейм, бирок сени тирүүлөй кармагыла деген буйрук болгон. Антпей анан. Мен аларга тирүүлөй сопсоо керекмин. Сен демек буйрукту аткарган жөнөкөй адам турбайсыңбы? Анан эмне? Элдин баары эле сендей важный персона дейсиңби? Кумар каткырып жиберди. Мен сен ойлогондой важный персона эмесмин. Мен алардын колундагы оюнчукмун. Алар мен аркылуу канча акча табаарын сен билбейсиң. Алмаз оор үшкүрүп алды. А сен эмне? Дүнүйө катылган жерди билесиңби? Кумар какшыктады. Жок. Алар үчүн мен өзүм эле дүнүйөмүн. Алар мени эрөөлгө чыгарышмак. Ал эрөөлдө мен горилла деген немеге жем болмокмун. Алар мени ошол турнирдин уюштуруучуларына сатышмак, мындайча айтканда. Ал турнирге өтө чоң суммадагы акчалар коюлат экен. Ошондуктан алар алдын ала эле ким утулаарын, ким жеңилээрин чечип коюшат экен. Койсоңчу, ошондой да болот бекен. Кумар чындап эле таң калды. Ой, мен андай нерселер футболдо болот деп уккам. А футболдо болгон нерсе башка жакта болушу мүмкүн эмеспи? Андай нерселер баардык жактарда болот. А сен жем болгондо тиги горилла сени өлтүрүп коебу? Анан эмне? Башымдан сылап коймок беле? А сен ошон үчүн качкан турбайсыңбы? Ооба. Жандын кимге кереги жок. Мен да жашагым келет. Ой, а сен анан кайдан жүрүп буларга жолугуп отурасың? Мен түрмөдө болчумун. Мен ошол жерден эле эрөөлгө даярдап атышкан. Анан капыстан эле бул тоодогу үйгө алып келип салышты. Эмнеге алып келишкенин мен билбейм. Алмаз эмнегедир эч нерсени жашыргысы келген жок. Эми мындан бир нерсе жашыруунун эмне кажети бар? Ошондой де. Эрөөл качан болот эле? Мен анысын билбейм. А сен кантип качтың? Ошончо даярданган немелер сени оңой менен качырбайт эле го. Же сага бирөөлөр жардам бердиби? Кумардын кызыгуусу артып, суроосунун жообуна кандай жооп берер экен деген сыңарда тыңшап калды.
Мен түрмөдөн эле эрөөлдүн болоор убагын болжолдогон шыбыш уккам. Анан ошол болжонгон күнгө аз калганда мага берилген суюк тамактарды ичпей төгүп салып аттым. Себеби алар мени бул жака алып келээрде тамагыма уктаткан дары кошуп берип уктатып алып келишкен. Алып кетээрде да ошентип алып кетишээрин түшүндүм. Алып кетүүгө келген киши менин уктап калаарымдан күмөн санаган жок. Ошондуктан өзү жалгыз келген. А жалгыз немени жолдон жайлаш турган иш го. А сен алдагы кебетең менен бирөө эмес 5-6 деле жайлачу түрүң бар го. Мени өзлөрү эрөөлгө даярдашканда, эми ошол күчтү өздөрүнө каршы колдонууга туура келет. А сен эмне болуп түрмөгө отурдуң эле? Кумар эми Алмаздын тамырын тарткысы келди. Ал узун жомок, анын эмне мааниси бар? Алмаз көңүл кош жооп берди. Андан көрө айтчы, сен көп акча тапкың келеби? Акчаны ким жаман көрсүн? Айрыкча ушул заманда акча баарына керек. Азыр баардыгы акчага сатылып калды. А сен эмнеге антип сурап атасың? Эмне, катып койгон акчаң барбы? Кумардын сараң мүнөзү акча жөнүндө укканда жанына түштү. Бар. Катып койгон эмес эле азыр чөнтөгүмдө бар. Эгерде мага ушул жерден из жашырып кетүүгө жардам берсең, мен сага көп акча берем. Болгондо да азыркы мода болуп кеткен Американын доллары менен, деди Алмаз ишенимдүү. Ха, а сен ал долларды кайдан алдың? Кумардын кызыгуусу оталды. Мында чын эле акча бар го. Аны мен ошол мени алып кетип бараткан машинеден алдым. 1 таңга акча бар экен үкөктө. Болгондо да доллар, жалаң жүздүктөр. Көргүң келеби? Көргүм келбей анан. Кумар шилекейин жутту. Мына, жакшылап көр. Алмаз чөнтөгүндөгү 1 таңга акчаны алып чыгып, ширеңке жандырып көрсөттү. Кумар жаткан ордунан катуу копшолуп алды. Алмаз акчаны жакыныраак алып келип көрсөттү. Акчаны көргөндө Кумардын ичи жылый түштү. Ошондо мен сага кандайча жардам бере алам? А жардам берсем мага канча акча бересиң? Кумар дароо кожоюндун берем деген сыйлыгын эстей калды. Кызык, канча берет эле мага? Эгерде мага бул жерден из жашырып кете турган жолду айтып берсең, мен сага мунун тең жарымын берем. $5000. Бул оңой акча эмес. Жакшылап ойлон. А эмнеге сен мага баарын бербейсиң? Кеп сенин өмүрүң жөнүндө болуп атпайбы? Кумар болушунча көбүрөөк акча алгысы келди. Кеп жеке эле менин өмүрүм жөнүндө эмес, сенин өмүрүң жөнүндө да болуп атат. Сен азыр байланып менин алдымда жатканыңды унутпа. Мен сени атып ташташым да мүмкүн. Менин изиме сары чөп сала турган адамдын эмне кереги бар? Анан мага акча керек да. Бул жерден болушунча алысыраак кетишим керек менин, деди Алмаз салмактуу. Ошондой де. А мен эмнеге сага ишенишим керек? Сен жолду билип алып, анан мени атып салып кетип калсаңчы? Сенде мага ишенүүдөн башка арга жок. Мен сага сөз берем. Жигиттик сөз берем. Эгерде жардам берсең, мен айтканымды аткарам. Мен сени бошотпойм. Болгону жаныңа акча менен тапанчаңды коюп кетем. Эгерде бошоно алсаң, өзүң бошонуп аларсың. Же балким тиги мени издегендер таап алар сени. Кыскасы багыңдан көрөсүң. Эгерде жардам берүүдөн баш тартсаң, мен сени өлтүрбөйм. Мен киши өлтүргүчү эмесмин. Ушул бойдон таштап кетем. Анда сага акча да, тапанча да жок. А сен шайтан амалкөй экенсиң. Жашоо бардыгына үйрөтөт экен. Кана, кандай чечимге келдиң? Алмаз тигинин шаштысын кетирди. Кумар терең ойлонду. Мунун сөзүнүн да жүйөсү бар. Эми менде көнбөскө чара жок го. Болуптур. Мен сага кетүүчү жолду айтам. Бирок сен да сөзүңө тургуну. Мен сөзүмө турам.
Кабатыр болбо. Бирок мен алдайм деп да ойлобо. Эгерде алдай турган болсоң, же бошонгондо менин артымдан издей турган болсоң, мен сени кезиге эриң менен атып салам. Муну эсиңден чыгарба. Мен аскерде десантта болгом. Душманды кантип аңдышты билем. Мен бала кезимден мылтык менен коюндаш өскөм. Мага болгону багыт керек. А сен мен айтып берген багытты кантип табасың? Табам, коркпо. Болгону сен мага туурасын айт. А сага кайсы жак керек? Бул жерден казактарга ооп кетсең болот. Же болбосо көлдүн күнгөй тарабына ооп кетсең болот. Же болбосо боомго түшүп кетсең болот, деди Кумар. Асмандагы ак куудан колдогу чыйырчык өдө. Кожоюнга эми кезигенби жокпу бир Кудай билет, деп ойлоду ичинен. А сен мага үч жагын тең түшүндүрүп бер, шашпай. Анан мен өзүм тандайм кайсы жагына кетишти. Алмаз сак болууну чечти. А сен өтө акылдуу да экенсиң. Туура. Мунун абдан туура сөз. Болуптур. Мен айтып берем үч жака кетчү жолду. Бирок сен да сөзүңө тур. Кумар Алмазга ишене албай жатты. Баардыгын билип алган соң атып салып кетип калбаса болду. Бирок бул андайга деле бара койчу неме эмес го. Эмнеси болсо да Алмазга багыттарды туура айтып берүүнү чечти. Эгерде аман калса, издегенге жакшы болот. Тирүү калсам издебеске чарам жок. Бектур мени тирүүлөй теримди сыйрат, деп ойлоду. Эгерде боомго түшөм десең, бир гана кыйын жер бар. Ошондон өтсөң, андан ары көзүңдү жумуп алсаң деле жетесиң. Кумар шашылбай баардык багыттарды түшүндүрүп берди. Алмаз илгиртпей кунт коюп угуп отурду. Кумар сөзүн бүткөндө чөнтөгүндөгү акчаны алып чыгып, анын тең жарымын жерге койду. Анын үстүнө Кумардын тапанчасын койду Алмаз. Мына, мен айткандарымды аткардым. Эми бошонууну Кудайдан тиле. Мындан аркысын экөөбүз тең багыбыздан көрөбүз. Сен бирөөнүн тапшырмасын аткарган эрксиз адамсың. Аныңды түшүнөм. Эгерде бошонсоң, мени издээриңди да билем. Бирок сен жанагы менин айткандарымды унутпа. Жашагың келсе, мени өтө берилип издебе. Болуптур. Мен кеттим. Алмаз ордунан шак туруп жөнөдү. Кумар жанталашып жердеги акчаны карады. Караңгыда жакшы көрбөсө да, шахтанын оозунан келген үрүл-бүрүл жарыктан караанын көрдү. Алмаз артын карабай чыгып кетти. Бул өтө акылдуу, куу неме экен. Муну кармашы эми оңойго турбас. Күчү дагы Кудайга шүгүр экен, деп ойлоду. Алмаз боомго түшүп кетүүнү ойлоду. Бирок тиги койчунун эмне болгонун билбей туруп кетип кала алган жок. Жанагы кой жайылып жүргөн жерге келди. Койчу үйүнө жакыныраак барып калган экен. Коктунун ичи менен ага жакындап барды. Бир чоң таштын артынан акырын ышкырып койду. Койчу тыңшап калды. Алмаз дагы ышкырды. Акырын таштан башын чыгарып көрүнүп койду. Аны көргөндө койчу элеңдей эки жагын карады. Бирөө жарым көрүп калбаса экен дегени го. Анан ташка жакын барды. Ата, эч ким келген жокпу? Деп сурады Алмаз. Жок, эч ким келген жок. Тигини эмне кылдың? Ал байлануу жатат. Ата, мен кетейин эми. Сиз мени көргөнүңүздү эч кимге айтпаңыз. Куугундар дагы келиши мүмкүн. Тиги болсо ошо жерде байланып жата берсин. Багынан көрөр. Бошонсо бошонуп алышы мүмкүн. Ал сизге кайра келиши да мүмкүн. Сизди мертинтип койбос бекен? Балам, менден кабатыр болбо. Мен деле куру жүргөн жан эмесмин. Койчу Алмазды жооткотту. Сен жолуңдан калбай бара бер, балам. Кайсы тарапка жөнөмөй болдуң? Ата, боом тарапка түшүп кетсемби деп атам. Ошонткениң деле болот. Жолду табасыңбы? Ооба, тиги Искубар айтып берди. Эгерде бир чоң жардан өтө алсаң, тез эле жетесиң деди.
Туура айтабы? Ооба, туура эле айтыптыр. Эми ак жолуң ачылсын балам. Эрте күндү кеч кылбай жөнө анда. Боомго жол менен деле түшүп кетсе болот. Бирок анда жол узарып калат. Анан бирөөлөр көрүп калышы да мүмкүн. Ата, рахмат сизге. Мен аман болсом бир күнү келип кетем. Өзүңүзгө сак болуңуз. Алмаз абышканы кучагына бекем кысып, көзүнө тегерене түшкөн жашты тыйып, кокту менен кайра өөдө жүгүрдү. Бир топ жерге узап кеткен соң, бир көйкөлү өскөн четиндин түбүнө отуруп эс алууну чечти. Четинди карап, жүрөгү опкоболжуп, улам алыстап бараткан балалыгын эстеп, ич ачышты. Четиндин чытыраган кызыл кабыгын аяр сылап, тоодо калган өзүнүн четинин эстеди. Ал эмне болду экен? Энесин эстеп каңырыгы түтөдү. Энесине болгон сагынычы көөдөнүнө батпай, көзүнө жаш тегеренди. Энекем-ай, эмнеге эрте кеттиң бул жашоодон? Балким сен тирүү болгондо, менин жашоом таптакыр башкача болот беле. Муундары бошоп, бакырып ыйлап алгысы келди. Бирок бакырууга болбойт. Менин жашоом ушундай абалга келди. Жада калса, бакырууга да болбой калды. Эми дагы кайда алып барасың мени? Алмаз көктү карап Кудайдан сурады. Эмне күтүп турат мени алдыда? Кудай эч жооп берген жок. Кудай барбы деги? Калдар акеси менен атасын эстеди. Алар эмне болушту экен? Мен ушинтип аларга жардам бермек тургай, өз айламды таба албай жүрөм. Тээ жүрөгүнүн тереңинде алардан ого бетер алыстаарын сезди. Мен качан кайтып келем үйүмө? Деги качандыр бир кезде кайтамбы? Мен эми түрмөдөн качкан кооптуу кылмышкер экенмин го. Алмаз ойго чөмүлүп далайга отурду. Эмне болсо ошо болсун деп, боом менен көлгө кетип калгысы келди. Өз тоолоруна баргысы келди. Бирок антүүгө да болбойт. Анда мен алардын да башына балээни үйөм. Эми мага ал жакка жол жок. Бирок көп деле жашына берүүнүн деле кажети жок. Кармаса кармап алышсынчы. Тагдырымдан көрөрмүн. Жашынып, качып жүрүүдөн тажап кетти Алмаз. Ордунан туруп, боюн түзөп, эки жагын карап алды да, шашылбай четиндин кабыгынан сылап коштошуп, жай баракат жолун улады. Ал четинден бир аз узаганда арт жагынан дүңгүрөгөн үн чыкты. Алмаз токтоп калды. Бурулуп караса, жанагы шахта туштан асманга боз топурак сапырылып калыптыр. Бул эмне болуп кетти? Алмаз таң калып карап турду. Ооба, ошол туш. Эмне, жар куладыбы? Жерге түштүбү? Алмаз кеткенден кийин Кумар бошонууга аракет кылды. Чытырата байланган жип чечилчүдөй эмес. Бутун чечүүгө аракет кылса, анысынан да майнап чыкпады. Издеп жүргөндөр келип калышса, акчаны алып алышпасын деп санааркап, акчага эптеп жетүүнү ойлоду. Акырын жыланча сойлоп жылып, акчага жетти. Арты менен оодарылып, сыйпалап атып акчаны алды да, шымынын арткы чөнтөгүнө салды. Байланган колдору эпсиз болуп жүдөткөнүнө карабай, тапанчаны да эптеп алды. Балким тигилер жакыныраак келип калышса, бул шахтаны таба алышпайт. Койчу оңой менен айта койбойт деп ойлоду. Мезгили менен тапанчадан ок атып турууну чечти. Оңтойун келтирип, тапанчаны баң дедире бир атты. Шахтанын ичи бир саамдай дүңгүрөп турду да, төбөсүнөн тарсылдап таштар кулай баштады. Кумар жан далбастап шахтанын оозун көздөй оонады. О, жинди жаным, эмне кылдым? Таштар кулаганы күчөп, бир убакта жер титирегендей болуп, шахтанын ичи алай дүлөй болуп калды. Кумар жетишпей калды. Шахтанын төбөсү
күү менен күрүлдөп кулап түшүп, кумарды тирүүлөй басып калды. Койчунун да акылы айран болду. Эмне болуп кетти? Шахта кулады го. Койлорду шашылыш чогултуп, короого киргизди да атына минип чапкан тейден шахта жакка жөнөдү. Шахта кулап түшкөнүн алыстан эле көрдү. Тиги кургур чыкканга үлгүрдүү болду экен. Шахтанын жанына келгенде тегеректен эч кимди көрбөдү. Куураган шорду, тирүүлөй көмүлүп калган тура деп каңырыгы түтөп кетти. Бадалды аралап кайра атына келсе, Алмаз ошол тушка келип калган экен. Жүгүрүп келгенге күйүгүп, араң дем алып турат. Эмне болуп кетти ата? Шахта кулап түшүптүр. Тиги шорду чыга албай калган го. Койчу кейиштүү башын чайкады. Туу иттики десе, эч болбосо бутун чечип койсом болмок экен да. А дегенде ок атылгандай болду. Ошол октун үнүнөн кулады го шахта. Мен ага өзүнүн тапанчасын таштап кеткем. Демек тапанчасына жетип, тигилерге белги берейин деп аткан го. Эмне таптакыр кирүүгө болбой калыптырбы? Алмаз өзүн күнөөлүү сезип турду. Жок, кирүүгө мүмкүн эмес. Балким ал бир булуңда тирүүдүр. Таштарды алып көрбөйлүбү? Жок балам, анча ташты ала албайбыз биз. Ал түгүл трактор келсе да тазалай алчу да эмес. Жүрү, барып өз көзүң менен көр. Болбосо өмүр бою өзүңдү күнөөлөп жүрүп өтөсүң, деди койчу муңайып. Алмаз шахтанын кулаганын өз көзү менен көрүп түңүлдү. Тонналаган ташты алуу мүмкүн эмес. Киргенге да эч болбойт экен. О, жашооң менен куруп кал. Эмнеге чечип койгон жокмун? Алмаз башын мыкчып туруп калды. Койчу анын ийинен кармап: балам, болору болду. Бул шордуунун маңдайына жазылган тагдыр ушул экен. Ага сен күнөөлүү эмессиң. Андан көрө жолуңдан калбай жөнө, деди. Ата, мен андан көрө багынып берсем кандай болот? Качканда кайда барам эми? Же жанымда бир документим жок болсо? Менин тагдырыма да жазылган ошол болсо керек. Алмаз койчуга өтүнүчтүү карады. Койчу Алмазды карап оор үшкүрүп алды да ойлонуп отуруп калды. Алмаз да анын жанына отурду. Экөө далайга ойлуу отурушту. Балам, кээде адам тагдырына да каршы чыгышы керек болот. Болбосо анын эмнеси адам? Сууга аккан чамындыдай болуп кете берсең, жашооңдун эч мааниси болбойт. Тагдыр дегениң ошондой таш боор болот. Эртеби кечпи кайран башка бир өлүм деген. Тагдырына баш ийип, душманга жем болуп бергиче, алар менен кармашып атып өлгөнүң жакшы го. Сен азыр жашсың. Алдыда канча өмүрүң бар бир Кудай билет. Балким сен бул абалдан жеңүүчү болуп чыгасың. Койчу оюндагысын айтты. Билбейм. Тагдыр эмнеге мен менен мынча тамашалашат? Мен эч кимге тиишпейли, тоо арасында жашайын дегем. Тагдыр болсо мени чүкөдөй калчап ойноп атат. Кандай кылышым керек экен өзүм түшүнбөй калдым. Мен эч кимден, эч нерседен корккон жерим жок. Бирок мен аңчы кубалаган коёндой абалда болгум келбейт. Дайыма эле качып жүргүм келбейт. Алмаз да оюн айтты. Балам, сен дайыма эле андай абалда болбойсуң. Өзүң деле айтып атпайсыңбы? Жашоо таптакыр ойлобогондой болуп өзгөрө берет. Сен эгерде алдыңа максат коюп алсаң, жашоо жеңилирээк болот. Сен бир кезде ушул сенин тагдырың менен ойногондордун баары менен эсептешишиң керек. Бул максат сага баардык кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берет. Сен мындан ары кандай жашоого туш болоруңду мен билбейм. Бирок сен оңой менен жеңилип бере турган адам эмес экенсиң. Ошол кайратыңдан жазба. Эгерде колго түшүп берип, жашоомду жеңилдетем десең, тирүүлөй өлгөнүң ошол. Койчу
Айтарым ушул, калганын өзүң бил дегенсип унчукпай отуруп калды. Алмаздын жүрөгүндө ишеним пайда болду. Айтса айтпаса төгүнбү, жатып өлгүчө атып өлөйүн. Балким бир кезде баардыгы менен эсептешермин. Жок, балким эмес. Сөзсүз түрдө эсептешишим керек. Ооба, бул адам туура айтат. Эми мен ошондой максат менен жашашым керек. Ата, жардам бергениңизге чоң рахмат. Мен баарын түшүндүм. Эми мен башкача ой менен жашайм. Мен аман болсом бир кезде сөзсүз кайрылып келем. Аман туруңуз анда. Алмаз ордунан туруп койчуга колун сунду. Мунуң башка кеп. Ак жолуң ачылсын. Жөнө анда. Бүгүн түнкү 11-де поезд өтөт. Балким ошого жармашып Борборго кетип калсаң да болот. Поезддин акыркы вагону жүк тартат. Ошого илингенге аракет кыл. Кудай сага жол берсин, балам. Койчу Алмазды кучагына бекем кысып коштошту. Сиз да аман болуңуз, ата. Рахмат сизге. Алмаз жон баштыкты көтөрүп жөнөп кетти. Анын артынан телмире караган койчу ичинен ага ыраазы болуп, эми Кудай өзү сага жар болсун деп шыбырады. Арсар менен Соня иштин көзүн эми тапкандай шатыра шатман иштеп атышты. Нан бышыруунун ыкмасын ийине келтиришип, жасаган нандары колдон жулуп өтүп атты. Арсар, буюрса ишибиз жакшы болуп атат. Эми экөөбүз акча чогултуп, өзүбүзгө чакан камоого ачып алсак деле болот го дейм я. Соня Арсарды күлүңдөй карады. Болбой анан, ой Соня, мен сага абдан ыраазымын. Мага ушунчалык колдоо кылдың. Арсар, азыркы жашоодон баарын күтсө болуп калды. Жапчаш кыздар турат базардын аркы бурчунда. Көрдүңбү? Ушинтип кыргыздын кыздары да денесин сатууга үйрөнүп атышат. Жерге кирсин ошолор. Ошонтпой эле бизчилеп соода кылып жашаса деле болот эле го ошолорго. Арсар, эч нерседен кабарың жок да. Алар биз соода кылып бир айда тапкан акчаны бир түндө таап коюшат керек болсо. Баштарын оортуп соода кылып эмне кылышат анан? Ой, ошончо акча табышабы? Анан эмне? Ай, сен кызыгып калган жоксуңбу? Көздөрүңдөн от жана түштү го. Соня кыткылыктап күлүп жиберди. Ай, анда экөөбүз деле ошол жерге иштебейлиби я? Арсар чындап эле кызыгып калгандай сурады. Эмне? Соня Арсарды таңыркай карады. Анын чын айтып атканы же тамашалап атканын түшүнө алган жок. Ой, экөөбүз деле ошолордой болуп, кыска юбкалардан кийип, боенуп алып ошол жерге чыгалы. Сен деги суп-сулуусуң, мен деле боенуп алсам жакшы эле болуп калам. Анан экөөбүз акчаны күрөктөп табабыз да заңгыраган дүкөн ачып алабыз. Кандай дейсиң? Арсар Соняны суроолуу карады. Ай, сен акылыңдан айнаган жоксуңбу? Соня да Арсарды суроолуу тиктеди. Жок, мен чын эле айтып жатам. Арсар бир азга томсоруп турду да чыдабай күлүп жиберди. Ох, жаным чыгып кете жаздабадыбы? Соня да күлдү. Ай, ушу сенин тамашаң. Ай, эмнеси бар экен? Экөөбүз койкоңдоп, ошолордой болуп, моминтип ары бери басабыз. Арсар ордунан тура калып, бөлмө ичинде ойсоңдоп баса баштады. Капырай, деле көр муну, дал өзү болуп калат тура. Соня да ордунан тура калып, Арсарды туурап баса баштады. Экөө бири-бирин карап, боорлору эзилгиче каткырышты. Алаңгыча короодон ызы чуу чыгып калды. Экөө тып-токтоп тыңшап калышты. Арсар жүгүрүп барып терезени карады. Короонун ортосуна ар кайсы жактан эл топтошо баштады. Эмне болуп атат? Соня да терезеге келди. Билбейм, ай, эл чогулуп атат, бир нерсе болгон атат го я. Эмне болгон атат? Соня, сен үйгө тура турбайсыңбы?
Мен барып карап келе калайын, же сен барасыңбы? Жок, сен эле барып келчи. Балдар азыр эле укташпадыбы? Мен терезеден эле карап турам. Бирок тигилерге аралашып кетпе. Соня Арсарды күмөн санай карады. Жок ай, эмнеге аралашып кетмегилем, жөн эле угуп келейин. Арсар коридорго чуркап чыгып, туфлийин кие калып көздөн кайын болду. Кагылайын эл журт, ушундайда жорук болобу? Эми тиги бала бакчаны да сатып жиберишиптир. Анын ордуна ал жерге дүкөн ачат экен бирөө. Эми ушинтип кол куушуруп отура берсек, булар биздин үйлөрүбүздү деле тартып алышат го. Бир аял короодо жаткан чоң таштын үстүнө чыгып алып сүйлөп атыптыр. Ай, анан кол куушурбаганда биз өкмөткө каршы эмне кыла алабыз? Чогулган элдин ичинен бирөө үн салды. Кантип эмне кыла алабыз? Ой, көп толкуса көл болот деген. Жалпылап каршы чыгыш керек. Баарын эле базарга айлантып атышат. Бул эмне деген жорук? Бала бакчалардан кийин мектептерди деле жаба башташат го мынтип отурса. Балдарыбыздын келечеги эмне болот? Жаштайынан базарда жүрүп калышабы? Ойлонсоңор боло. Аял үнүнүн баардыгынча бакырып атты. Туура айтат бул аял. Эмне карап отурабыз? Биз буга каршыбыз. Ой, койсоңорчу болбогон кептерди. Өкмөткө каршы эч ким эч нерсе кыла албайт. Чын эле, балдарыбыздын келечеги эмне болот? Базар экономикасы деп эле баарын базарга айлантып атышат. Базарга айлантса баарыбыз базарчы болобуз. Эл уудуу болуп, ар кимси өз оюн айта башташты. Арсар унчукпай угуп тура берди. Ары жактан зырылдап милициянын машинеси келе калды. Андан даалдай болгон 4 милиция түшүп, топтолгон элди жарып өтүшүп, тиги аялдын жанына барышты. Эл дымырап калды. Ай эже, ушунуңуз уят эле иш го. Дагы эле элди былгытып атасызбы? Кежигеси өгүздүкүндөй болгон милиция тиги аялды зекиди. Эмне кылып былгытып атыптырмын? Мен элге болгон чындыкты айтып жатам. Аял тайманбай жооп берди. Сизге өткөндө эле эскерткенбиз. Эми дагы бир жолу ушундай жорук кыла турган болсоңуз камаласыз деп. Эми өзүңүздөн көрүңүз. Өгүз моюн артында тургандарга белги берди. Тигилер аялды буйдамга келтирбей колдорун толгой кармашты. Аял аларга ээ бербей жулкунуп чыгып кетти. Ой, айланайын эл журт. Көрдүңөрбү булардын кылганын? Булар чындыкты уккулары келбей калды. Кайра жанагы ташка жүгүрүп чыга калып кыйкырды аял. Милициялар аны кайра баса калышты. Эми ал шордуунун колуна кишен салып, сүйрөп барып машинеге тыгышты. Акылы айран болгон эл жылаанга арбалган коёндой демдерин чыгара албай карап турушту. Өгүз моюн ташка секирип чыкты да. Ой эл журт, бул келжиреген аялдын сөзүн укпагыла. Бул ушинтип ар кимдин башын оорутканды жакшы көрөт. Заман буйрса, жакшы жагына өзгөрүп баратат. Өкмөттүн эл үчүн көрүп аткан камкордугун тескери түшүнгөндөр ушинтип тантырап атышат, деп кыйкырды. Өкмөт элге бала бакчаларды жаап, кам көрүп атабы? Эл ичинен бирөө кыйкырды. Ой, бала бакчаларды жабат деп ким айтат? Ушул келжиреген аялбы? Мунун сөзүнө ишенбегиле, бала бакча жабылбайт. Ой, кагылайындар, түшүнсөңөр боло. Биз 70 жыл бою уктап жатыптырбыз. Жыргал заман мына эми келет. Базар экономикасында баары өнүгөт. Барыңар базарга чыгып жыргайсыңар де. Ай, ансыз деле мугалимдер деле, доктурлар деле, артисттер деле базарга чыга башташты. Балдарды ким окутат? Элди ким дарылайт? Маданият деген эмне болот? Зыңкыйып таза кийинген, кыязы убагында интеллигент болгон өңдүү адам алдыга чыгып суроо берди. Анын бул суроосуна өгүз моюн жооп таба албай аптыгып калды. Эл кайрадан дуулдап чыкты. Ой, тынчтангыла. Өгүз моюн эсине келе калды. Өкмөт баардыгын ойлонуштуруп атат. Биз көрсө жашоодон абдан эле артта калыптырбыз. Чет мамлекеттеги жашоо бизден бери дегенде 50 жылга озуп кеттир. Өкмөт элдин жашоосун ошолорго теңегенге аракет кылып атат. Карганы туурайм деп каздын буту сыныптыр болбосок болду.
Эл ичинен бирөө кыйкырды. Андай болбойт. Ой, ушу биз өтө эле караңгы элбиз да. Алдыга жылалы деп ойлобой эле мурунку балчыкта отура бергибиз келет. Жашоо жакшы жагына өзгөрөт деп атам го. Эми кыйынчылыктар болот, бирок бир аз чыдасаңар көрөсүңөр жашоо кандай болуп өзгөрөрүн. Ошондо ыраазы болосуңар өкмөткө. Ошондо түшүнөсүңөр жашоодон артта калганыбызды. Азыр болсо сыйыңар менен тарагыла. Мынтыбызды чуу кылууга мыйзам жол бербейт. Өгүз моюн элди тезирээк таратууга аракет кылды. Тарабасак эмне кылып аласың? Тиги аялдай кылып камап салабыз. Эмне кылмак элек? Мыйзамда ошондой каралган. Элди жаман жоруктарга үндөгөндөр камалышы керек. Айго, кой бир бале боло электе кетелчи бул жерде. Арсардын жанында турган эки аялдын бирөө жанындагыны жеңден тартты. Элди эч ким жаман жорукка чакырган жери жок. Эл жөн эле өз келечегин ойлоп атат, өз таламын талашып атат. Өлбөсөк көрөбүз ушинтип атып эмне баленин ичинен чыгарыңарды. Жанагы интеллигент да жерге бир түкүрүп четке басты. Эл күжүң-мыжың болуп тарай баштады. Уккандарын электеп арсар ордунда тура берди. Бир убакта эсине келип, сейилдеп калган элдин артынан үйгө басты. Алмаз жүк ташыган вагонго эптеп жармашканга үлгүрдү. Кудай жалгап, вагондун арт жагындагы эшикте эскириги жеткен дат баскан кулпу илинүү экен. Учопкада жүргөндө мындан кыйын далай кулпун ачкан. Вагондун ичи жарымынан жыйылган мүшөктөр экен. Кыязы арпа же буудайго. Алмаз үстү жагынан 5 мүшөктү сүйрөп түштү да, аларды катары менен коюп, үстүнө керилип жатып алды. Эми мен абдан жакшылап эс алышым керек деп ойлоду. Ошол замат башындагы ойлордун баарын алып ыргытып, поезддин жүрүшү аны терметип, эч нерсе болбогон адамдай терең уйкуга кетти.